Дагы эң бир аялдын акыс эркектин милдети эч убакта аялдын бетине аны карап жаман айтпаш керек, аны сөкпөш керек, сен сулуу эмессиң, сен мындайсың деп башка бирөөгө салыштырбаш керек. Эң жаман эркектердин пасттыгы, төмөндүгү план ушунда экинчи аял алса келип алып, биринчи аялга салыштыра берет. Ал тамакты мындай кылат, сен мындай кыласың. Бул акмакчылык жеткен. Эки башка аялың кандай экенин билдиңби? Ошого жараша мамиле кыл сен. Анын кудуретинен көп нерсени ачык талап кылма андан сен. Ал тамак көп жакшы кыла албайт, ошого ыраазы бол сен. Зато балдарың жакшы багып атат. Зато намазды калтырбай окуп атат. Тамагын кыйын кылган бирок тили да 2 километр болуп кеткендер бар. Ошон үчүн бир аялды башка бир аялга салыштырба. Элдин аялдары мындай деп айтпа. Бул жападан жалгыз сенин аялың. Ал жаман, сен жаман, сен тандап алгансың. Ошон үчүн аялды бетине карап сөкпөш керек, аны жаман деп айтпаш керек. Анын атасын да, апасын, агасын да алар жаман. Силердин барыңар томактасыңар, бизге ушундайсыңар, силер деген жарыбага